Эсиңиздерде болсо 8 январ күнү балдарымды багуу үчүн тилемчилик кылып жамбагам деген жалгыз бой эненин видеосу жарык көргөн. Анда ал эгиз кыздарын коляскага салып алып, Ош базарда тилемчилик кылаарын айткан. Ал эми эгиз кыздардын атасы таштап кеткенин да кошумчалаган болчу. Элем ушака. Суукта кыйналбайсызбы балдар менен? Суукта ошо кыш келатат, эми кыйналамбы деп неме кылып атам да. Азыр хозяин дагы квартирадан чыккыла, башка квартира издегиле деп атат. Бүгүн ошо каарманыбыздын видеосу чыгар менен коомчулуктан ар кандай жардам болгону айтылды. Биз жалгыз бой эненин үйүнө кайрадан келип отурабыз, абалын билиш үчүн. Саламатсызбы? Эми бүгүнкү күнүңүздү бизге арнаңыз, биз сизге арнайбыз. Сизди толгон токой сюрприздер күтүп атат. Саламга акыркы жолу качан бардыңыз эле? Ой, саламга көп болду, уже барбаганым көп болду. Өзгөчө? Албетте, мен өзүм тааныбай калбадым кичинеден. Аябай өзүм тааныбай калбатам. Мен да сизди тааныбай турам. Кыздарым таныса болду, балдарым. Мен аябай толкунданып, прям я чувствую себя принцессой какой-то. Такие изменения, прям неожиданные. Я прям очень рада, и за детей рада. Вот. Мынакей элден келген акчага ошо продукт алдым, анча-мынча идиш алдым, ошо элимде алып келип атат. Мына балдарым Кудайга шүгүр, мына нан, бүт баары бар, күрөч, бүт баарын алдым. Мынакей китлап тиякта сары май жей элек балдарым менен. Ошо сары май бүт баарын анан ошентип элиме рахмат ошо. Видео чыккандан кийин элдерим, кыргыз элим жардам берди. Аябай мага жардам болду да. Ушундай кыйналып атканда. Ошо 3 баламды ошо кийим алдым, кичине посуда алдым. Ошо паластарды алдым, ошентип квартирага көчүп кирдик. Ошо меши бар экен, жыпчылуу. Рахмат, элдерим жардам берип атты аябай эле. Мага аябай поддержка болду. Сиздерге да рахмат, супер. Сиздер келип, силер себепкер болуп, ушинтип. Назиреже, сизди дагы бир жакшы сюрприз күтүп жатат. Биз менен ошол жака барып келгенге макулсузбу? Макулмун, сиздерге макул. Анда кыздарды жылуу кийинтип алалы, дагы ошол жака барып келели. Мейли, рахмат, чоң рахмат. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, жакшысыздарбы, жаңы жылыңыздар менен келиңиз, Алан Ленчиканы. Сизди күтүп аткан биздин сюрпризибиз болчу. Назира Бердигулова. Саламатсызбы? Эми бүгүнкү күнүңүздү бизге арнаңыз, биз сизге арнайбыз. Сизди толгон токой сюрприздер күтүп атат. Мен ойлойм, сизге жакса керек. Анда жүрүңүздөр, төргө өтүңүздөр. Хорошо, жакшы. Саламга акыркы жолу качан бардыңыз эле? Ой, саламга көп болду, уже барбаганым көп болду. Такыр эле каражаттас, еще балдарды караш керек да. Ошол.
Жазира айым, өзүңүзгө укладка жактыбы биздин мастерибиздин жумушу? Башкача образ болуп. Эми дайыма ушинтип сулуу болуп жүрүңүз, чачыңызды жайып, жакшы шампуньдар менен жууп, структурасы кандай экен? Структурасы аябай жакшы экен, послушный экен чачы, бат эле бүтөт экен, эмесе жууп эле кургатканга аз эле убакыт. Сиз жашсыз, сиз сулуусуз, мындан дагы жаш сулуу кылабыз сизди. Эми жүрүңүз биздин сыйкырдуу бөлмөбүзгө чакырайлы сизди. Жүрүңүз алыңыз. Урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, азыр биздин каарманыбыз Жазира Багаева кандай болуп өзгөргөн биргеликте көрөлү. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин каарманыбызды белгилүү алып баруучу Назира Бердикулова алып келген жатат. Келиңиздер канакейин. Өзгөчө. Кандайсыздар? Толкундарыңар барбы? Образыңызды өзгөрүңүздөр. Албетте, мен өзүм тааныбай калбадым күзгүдөн. Өзүңүз көрүп чочуп кеткен жоксузбу? Кыздарга рахмат. Аябай жашарып кеттим ғой. Эже өзү негизи өзү эле сулуу экен, кыйынчылык деле болгон жок. Эже өзүн кам көрсө абдан сулуу айым экен. Ошо биздин салондун атыбыздан кичинекей болсо да чоң белекти алып коюңуз. Ушунун артынан да чоң жакшылык турат. Сиз жалгыз эмессиз, биз барбыз, элибиз бар. Биздин салонда сиз үчүн ачык. Эже менен буюрсам катышып турабыз, салонго келип туруңуз, сиз үчүн эшигибиз ачык эжечичи. Рахмат. Бүгүнкү сюрприздер абдан көп. Жазира айым бул эле образда болбойт. Кудай буйрса, азыр биз Жазира айымга туфли кийгизебиз, колуна сумка карматабыз, пальто кийгизебиз. Айтор мындайча айтканда, айым кылабыз да, ишкер айым кылганга аракет жасайбыз. Андан кийинкиси дүкөн кыдыруу. Мындай суроо, акыркы жолу качан дүкөн кыдырып бир көйнөк алдыңыз эле? Ой, анда да уже унутуп калдым. Супер ТВ мына балдарга рахмат, ушинтип келип, ушу жардамдашып, мен өзүм сиздерге рахмат да, аябай рахмат. Прям. Кийинки сапарыбыз дүкөн болсун, эгиз кыздарыбызды алган бойдон жөнөйлү анда. Анда дүкөн, кийинки сапарыбыз дүкөн болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин Жазира айымыбыздын дагы таптакыр башкача образда болуп калды. Өзүңүздүн образыңыз жагат сизге? Ой, аябай өзүм тааныбай калып атам. Мен да сизди тааныбай турам. Кыздарым таанса болду, балдарым. Эмнеси менен бүгүнкү образыңыз сизге жакты? Аябай жагып атат, билбейм, аябай толкунданып, айта албай атам, даже сөз менен не передать да. Мен азыр Жазира айымды көрүп, кесиптешимдей сезилип кетти. Журналистке окшогон, бир жерде иштеген, редакциянын бир башчысы катарындай бир сезимдер пайда болду мендечи. Анан ар бир образды биз көрөйүн дедик да. Көйнөк кийгенде кандай болот? Негизи айымга көп деле нерсе керек эмес да. Биз азыр комментарийде айтыш мүмкүн, күйөөсү какта, күйөөлөр какта, кыргыздын эркеги андай мындай деп. Жок алтындарым. Мындай сөздөн алысыраак болгула. Бир эле Кыргызстан эмес, азыр бүтүндөй мамлекет кыйналып атат. Бир эле эркектер эмес. Анткени могу жанагы согушу жок
пандемия баарыбызды талкалады. Азыр бүт жерде экономикасы кыйналып атат. Ошондуктан мен ойлойм, комментарийге Жазира айымдын жолдошун сен акмаксың, сен эмнеге үй бүлөңдү бакпайсың, эгиз кыздарыңды таштап кеттиң деген сөздөн алыс болуш керекпиз. Анткени андагы бир себеби бар да, анын дагы бир эби бар. Эң негизгиси ушу балдар ырыскысы менен Жазира айымда эми бир тууган пайда болду. Мендей болгон сиңдилүү болдуңуз. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мен ойлойм, Кудай буйрса ушу эгиздерди чоңойтуп кетебиз. Азыр балдар дүкөнүнө баралы. Анда балдар дүкөнүнө кеттик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр биздин Жазира айым өзүнүн балдарына бул дүкөндөн кийимдер тандаган жатат. Кыздын көзү кызылдады, эми кыздарга жакшы көйнөктөрдөн, бутуна жылуу болсун деп атайын. Мына бут кийимдер дагы турат. Азыр чогуу таңдаганга аракет кылайлы. Сиз жардамдашыңыз, Жазира айымга кандай кийимдер тандашты? Ооба, жардамдашканга аракет кылам. Эми чилде бүтө элек. Эң жакшы өзүңүзгө керектүү буюмдардан тандап алыңыз. Кандай моундай курткалардан болобу? Ма ушу курткалар, куртка керек го, комбинезончиктер. Маленький. Ушул үчүн аласызбы? Ушу үчүн алам. Все, кеттик. Бул жерден дагы өзүңүзгө кыздарыңызга могул ботинкалерден тандасаңыз болот экен. Ушунда тандап алыңыз. Буларга эме. Экөөнү окшош. Бутун өлчөмдөрү канча? Мынакей биз кичеке бөбөктөрүбүздү дагы кийинтик. Жазира эже, кандай жагып атат сизге бул кыздарыңыздын кийингени? Ой, аябай толкунданып, аябай жагып атат. Мен күткөн эмесмин да, ушинтип неме кылып, ушундай өзгөрүлүш болот экен деп. Рахмат, Назирочка, сага рахмат, сиздерге рахмат. Баарыңыздарга рахмат айтам. Негизи мен учурдан пайдаланып, Жазира айым менен бир топ жаш эле улуу айым экен. Мен акыл үйрөткөндөй болбойм, бирок бир нерсе айткым келет. Сиз өзүңүздү карашыңыз керек, өзүңүздүн ден соолугуңузду чыңдашыңыз керек, анан бекем күчтүү болушуңуз керек. Анткени 3 балаңыз бар экен. Кудай деген баардыгына бала бере бербейт. Бул деген чоң рызкы, бул жаратканын берген бир чоң белеги. Ошондуктан сиз күчтүү болушуңуз керек. Бул 3 бала бир гана сизге керек, эч кимге керек эмес да. Ошондуктан сиз күчтүү, сабырдуу болсоңуз, Кудай буйрса, мен ойлойм, сөз түрдө сиздин көчөңүзгө дагы күн тиет. Сиздин көчөңүздө дагы майрам болот. Мына карасаңыз, сиз билген эмессиз да, мындан 10 күн мурун кандай болот экенин жашооңузду. Мына жаратканым сиздин тилегиңизди угуп, абдан сонун күндү өткөрүп жатасыз деп ойлоймун. Эми эртеден бери эле шопинг кылып жүрөбүз. Курсагым меники аябай ачты. Сиздердики деле ачса керек. Тамактаналыбы? Тамактаналыбы? Анда кийинки сапарда ашканага баралы, Супер ТВ телеканалына рахмат. Ушинтип балдар келип, ушинтип себепкер болуп, монтип неме кылгандарына, съемка кылгандарына мен аябай толкунданып, прям я чувствую себя принцессой какой-то. Такие изменения прям неожиданные. Я прям очень рада, и за детей рада. Вот так. Ошо Назирочка, сиздерге рахмат, баарыңыздарга рахмат. Я хочу, чтобы аялдардын баары ушинтип жүрүшүнө каалайм да, монтип өздөрүн карап, неме приятный болуп, ошондой каалайм да. Мен үйгө барсам эми балам мени тааныбай калат го. Мамам үйдө жок эле депчи. Ошол мен үчүн аябай мындай кубанычтуу, бактылуу күн болду бул. Бардык айымдар мендей ханыша болсун, ханышадай болуп ушундай күн, мен ушундай күн өткөргөндөй ошентип эле жүрө берсин. Рахмат. Назира айым, эмне үчүн өзүңүздүн бир күнүңүздү атайын кайрымдуулукка арнадыңыз? Эми мындай да иним, биз айымдар түйшүктүү болобуз да. Жазира айым деле ошол түйшүк менен эртең менен турат, кыздарын кийиндирет. Анан эгерде каражат жок болсо, ошол сиз жана Ош базарда эжени таба албадыңызбы? Ошол Ош базарга ишине чыгат, баласынын мектепке бар экен, улуу баласы барын билген жокмун, жаңы эле уктум. Анан түйшүк да бүт бардыгы элечи. Анан ошол күндү мен ушул айымга арнаган себебим мындай: эртең менен турат,
тургандан кийин салонго барат. Бул ар бир айымдын мындай эмеси да, калоосу да. Эртең менен турат, салонго барат, чачын жууп, укладка жасап, бетин боёп, татынакай көйнөктөрдү кийип, мисалы үчүн, анан дүкөн кыдырып, өзүнө каалаган көйнөктү алып, анан кийин бир жакшы жерге олтуруп тамактансам деп. Айымдар өзү табитине мындай назик келет эмеспи? Ар бир айым ошону каалайт да. Жазира айым деле ошону каалап жүрсө керек, Анын сыңарындай ханыша болду деп ойлойм бүгүн. Ошол эч жумуш кылбастан биз менен бүгүн шопинг дүкөндөрдү көрдү. Анан ушундай жакшы кофейняга келип, мына таттууларды өзү каалаган таттууларды алып, чай ичип, кичине болсо да өзүнө мотивация алат деген ойдомун. Анан дагы бир нерсе бар, сизди дагы бир сюрприз күтүп жатат. Түгөнбөйт го бүгүн. Дагы бир сюрприз күтүп жатат. Үйүнө эми аз тамактанып алгандан кийин үйүнө сапар алалы, кандай дейсиздер? Аябай толкунданып атам. Неме рахмат. Бүгүнкү күн сизге жактыбы? Аябай жакты. Аябай курсакта тойду, кыздар да довольный болду. Телекөрүүчүлөр да таң калып жатса керек, бул айым ким деп. Ушул жерде турган продукттарды Назира эжеге байланышып, ушундай бир кайрымдуулук жасайт элем деп көптөн бери жасагысы келип жүргөн эжеке ким? Ушул айымга жардам берейин деп келип калдым. Мен өзүм чет өлкөдө жүрдүм эле. Анан өзүбүз ал жакта жүргөнүбүз менен жүрөгүбүз все равно мекенде болот экен. Бул жакта маалыматтарды алып турганда ошо интернеттен ошол эгистирилген кыздардын ушундай кыйналып жүргөнүн көргөмүн. Анан ошо Кыргызстанга барганда ушуларга жардам берейин деген ниет менен өзүм ниетиме салып койгом да. Анан ошол күн бүгүн насип кылыптыр. Ушу келип ушул кыздардын акыбалын сурап, кичине болсо дагы ушу жардамды берейин деп бүгүн кабарлашып өзүм чыгып келдим да ошол жака. Анда Назира айым, Жазира эже, товарларыңыздын баарын үйгө киргизип алыңыз. Мындан ары сизге ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары жашооңузда жалаң жакшылыктар, позитивдер гана болсун. Ошол анда сиз менен коштошобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Амандыкта жолугушайлы, саламатта болуңуздар.